Ошо автовокзалдардын маселеси эмнеге чечилбей койду? Азыр деген баарын каяка алып бардыңар? Саламатсыздарбы. Биринчиден автовокзалдын маселелери чечилип атат. Чечилгенде түштүк каттамдарга болсо ипподромго жаңы биздин военный Антоновкада ошол жерге алып барып жаңыдан шартын түзүп бүт баарын жайлаштырып берип атабыз. Азырдан мынакей Айбек Жашбекович менен кошо чыгып жеринен барып көрүп келген атабыз. Эми чындыгында бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келаткан маселе болчу. Вокзал 31-августка чейин эле көчөт болгон. Ага чейин мынакей жабылат көчөт болуп эле элдин баары эле билип аткан. Эми болсо жакында эле бир чыгарып койгондой айтып атышат да. Чындыгында биз азыр жаңы вокзалды уюштуруп аткан себебибиз түштүк каттамдарга ылайыктуу болсун жана объездной жолдогу жол тыгынына байланыштуу ошол жака ачып атабыз. Биздин жаңы вокзалдын территориясы ушул эле вокзалдагыдай 5 гектар жер, анда дагы бул жерге деле батмак. Бирок түштүк каттамдар менен Талас областына ыңгайсыз болгондуктан ошол жака жаңы вокзалды убактылуу утурумдук кылып уюштуруп бердик. Азыр болгон шарттын түзүп берип, ошол жерде суу свети баары тең бар. Айтып аткан ошо туалет маселелери баары тең бар. Ошолордун баарын уюштуруп берип туруп татынакай кылып ошол түштүк каттамдарга убактылуу каттата турабыз. Майдын аягы менен буюрса жаңы вокзал бүтөт. Ал жанагы аэропорттун жолуна кетип бараткан жерде ал вокзал бүткөндөн кийин баардыгы ошол жака барышат. Бирок ошол вокзалда, ошо түштүк жакта тараптагы вокзалда туруктуу мындай жакшы шарттар жок турбайбы? Водительдер барбайбыз деп атышат. Жок, ал жерде эми мындай да баягы кой аксагы менен миң дегендей баардыгы тең. Бирөө барабыз десе бирөө барбайбыз деген менен жалпы бир 90% ошол жерде. Барып ошол жерден жеринен дагы өздөрүнөн таанышып, өздөрүнүн ой пикирлерин сурасаңыздар болот. Бизсиз эле анткени себеби баардыгы тең эле айта алышат. Болгон биз 3 күндүн ичинде ал жерге шарт түзүп бергенге туура келди. Муну дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бул биздин Алматы объездной көчөсүнүн кесилишиндеги вокзалга ыңгайсыздык жаралган үчүн ошондуктан жаңы утурумдук вокзал уюштуруп бергенге туура келди. Ошол себептен шашылыш даярдап, бирок жеткиликтүү кылып даярдап берели деп атабыз. Шарты жок болуп турайбы? Шартын жасап атабыз. Азыр буга чейин дагы 3 эле күн болду баштаганыбызда. Bir жуманын ичинде бүт баардыгына толук кандуу кылып жасап беребиз. Себеби суу свети бар ал жердечи. Ошол себептен ээн тала деп аткан туура эмес. Ал жерде Ак Кула деп ат майданда контейнерден мурун убактылуу баягы ипподром курулган жер, ошол жердин автотоктоочу жайы бар болчу. Ошол жерге уюштурдук. Азыр болсо эми жамгырлуу күз кыш мезгилине туура келип калды. Буга деле түшүнсө болот. Азыр оор мезгил. Ошол себептен биз баягы навестерин дагы кандай шарттарды коюп беребиз, азыр мынакей мэр менен жеринен барып көргөзүп, бир сыйра дагы кеңешип бергени баратабыз. Эмне үчүн биринчи шарт түзүп туруп анан элдин баарын чыгарып? Дагы бир жолу айтам, шарты түзүлгөн вокзал бул Алматы менен объезднойдун кесилишинде болчу. Эми жарымы деген ошо түштүк тарабы. Ал түштүк тарап дагы ошол жака батмак. Бирок эми азыркы учурда шаардын пробкасы менен объезднойдогу жолдун тыгынына байланыштуу элдерге ошол түштүк тарапка ушундай шарт түзүп беришке туура келип калды. Болбосо биздин жаңы вокзалга толугу менен батат баары тең. Анда ошо түштүк тарапты деле ошо жаңы вокзалга алып барбасаңар эмне болот? Ал жака алып барганбыз. Айтып, ошол алып баргандан кийин объездной менен жолдогу пробка тыгындардан элдердин суранычынан улам ошол жака утурумдук кылып көчүрүшкө туура келет. Бирок нааразы болуп атышпайбы ошол кезде? Нааразы эми болот, эл болгондон кийин арасында ар кандай сөздөр болот. Эми алардын суранычын биз аткарып атабыз да. Биздин дагы кетирип аткан иш болгон жерде кемчилик болот сөзсүз түрдө. Ал кемчиликтердин баарын жоюп беребиз буюрса. Эми кандай чечимдер кабыл алынат? Эми жаңы вокзал курулат. 20 майдын аягы менен жаңы вокзалга баары тең бүтүшөт. Жаңы вокзалдын проектиси абдан жакшы. Ар кандай баягы ал жөнүндө да сын пикирлер айтылып атат. Ташкенттикин көчүрүп коюптур, ал бул деп. Ал мүмкүн Ташкенттикинен ашташат, кем калбаган сонун проекти менен курулуп атат азыркы учурда. Кайсы жерде? Бул аэропортко кетип бараткан жолдо, трассанын жээгинде. Качан курулуп ошондо? Ош базар менен вокзал экөө чогуу көчөт. Бул кийинки жылдын ошол майдын аягында деп пландалган. 2025-жылдын аягына чейин Кудай буйрса бүтүш керек. Рахмат.